Ассаламу алейкум туугандар, кандайсыздар? Назарыңыздарда кайрадан эле базар жок каналы. Бүгүн 25 ноябрь 2022 жыл мен Бишкек шаарынын түштүк тарабы жер ынтымагы конушунан туугандар сиздерге азыр бир сатылуучу жер участогун көргөзмөкчүмүн. Биринчи болуп баруу жолун түшүндүрөйүн. Мен турган жер азыр Чортекова жана Эсенбек Шарапов көчөсүнүн кесилишинде турам. Сатылуучу жер участогубуз ушул Эсенбек Шарапов көчөсү менен Шарапов көчөсү менен түз батышты карай 700 метр басканыңыздарда жайгашкан. Анан азыр мен турган жер бул туугандар 176 маршрутканын конечный 176 маршрутканын конечный сатылуучу жер участогубуздун аралыгы 700 метр болуп калат жана бул жерден 148 маршрутка делеп өтөт экен. Алсаңыздар 176 жана 148 маршрутка менен Бишкек шаарынын бурчуна барсаңыздар болот. Анда мен сатылуучу жер участогуна карай жол алдым. Сиздер лайктан басып туруңуздар жана күн сайын Бишкек шаарынан Чүй областынан сатылуучу жер участок, үй, квартираларды көргүңүздөр келсе, подписаться баскычын басып кетиңиздер. Мынакей туугандар, келүү жолун түшүндүргөнчө бүгүнкү чыгарыштагы сатылуучу жер участогуна да жетип келип калдым. Мынакей бул участогубуздун көчө тарабы чыгыш чек арасы туугандар бул жерден башталат. Бул жол менен могу жерден, ол кошунанын фундаментинен жарым метр бери жактан башталат. Батыш чек арасы ал кошунанын могу үйүнө чейин болуп калат туугандар. Батыш чек арасы кошунанын үйүнө чейин. Жалпысынан жердин аянты 6 соток туугандар. Жалпысынан жердин аянты 6 соток. Документтер боюнча тех паспорт бар экен, кызыл китебени жакын аралыкта болот деген оюн айтты. Дагы толугураак документ жөнүндө жер ээсинен сурап билсеңиздер болот туугандар. Тех паспорт бар. Анан свет бар экен, суулар келген, сууну киргизип алуу керек жана природный газ деле бар туугандар. Природный газ деле бар. Район жөнүндө айтсак, Бишкек шаарынын түштүк тарабында жайгашкан. Бул жагы Арча Бешик, Арча Бешиктен да түштүгүрөөктө жайгашкан. Жер ынтымак конушу болуп калат. Тоого жакын туугандар, жайы салкын, абасы таза дешет. Анан бул 6 соток участогубузда узун туурасы 11ге 10 болгон фундамент деле бар экен. Арматураларды иштик тарабына тыштап, негиз боюнча 2 этаж югары расчет алып куйган дейт. Сапаттуулугу өзүм үчүн, бирок кээ бир себептерден улам сатып аткан учур экен. Мынакей фундаментибиздин формасы мына ушундай. Арматуралар тышталган мынакей бурчтарга эме үчүн, колонналар үчүн туугандар. Анан мектеп боюнча айтсак, 93 мектепке бул жактагы Баха тараптагы мектепке барышат экен балдар. Аралык 1 километр 800 метр көргөздү туугандар. 1 километр 800 метр көргөздү. 176 маршрутканын конечный 670 метр аралыкта жана 148 маршрутка 148 128. Кыскасы могу көчөнүн бир көчө ары жактан дагы бир маршрутка жүрөт. 176нын конечный деле 700 метр аралыкта жайгашкан. Мынакей. Мына ушундай. Так, опа. Фундаменттин бийиктиги кошуна менен болгон чек ара туугандар, мына түндүк тарапта кошуна менен болгон чек ара. Бул жака чейин жалпысынан жердин аянты 6 соток. Эмне маалымат дагы туугандар айтылбаган. Маалымат башка айтылбаган, бир эле баасы калды окшойт. Бул жер участогубуздун баасы $38,000 деп атышат. Анан дагы сүйлөшүү болот. Зона кылып сүйлөшүп көрүңүздөр туугандар. Арзандатуу кылып берем деп айтты. Азыркы учурда койгон баасы $38,000. Эсинин номери экранда. Зона кылып сүйлөшүп көрүңүздөр. Анан ушул эле видеону достор менен, группалар менен сиздер бөлүшсөңүздөр, мага жер ээсине жана кимдир бир ушул сыяктуу жер издеген болсо, ошол адамга чоң жардам берген болосуздар. Эгер видео менен бөлүшүп кетсеңиздер туугандар, мына ушундай. Анан күн сайын Бишкек шаарынан Чүй областынан сатылуучу үйлөрдү көргүңүздөр келсе, ушул каналга подписаться баскычын басып кетиңиздер. Анда мен сиздер менен коштошом. Кийинки чыгарышка чейин саламатта калыңыздар туугандар.